Рульга отуруп, унаны барыбыз эле башкаргыбыз келет. Бирок эң алгач жоопкерчиликти унуткан жоксузбу? Окуу жылдын аякташына саналуу күндөр калды. Андыктан акыркы коңгуроо салтанаты көбүнчө окуучулардын унаалар менен сейилдөөсү менен бүтөөрү белгилүү. Бийлик бүтүрүүчүлөрдүн шан шөкөттөрүнө бөгөт коюуга аракет кылып келет. Бирок ага карабай жолдогу авто бей баштыктар жыл сайын байма-бай катталат. Кыргызстандын аймагында 1-майдан 31-майга чейин рульда аталышындагы рейдтик иш-чара жүрөт. Буга байланыштуу Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызмат бөлүмү бүтүрүүчүлөрдүн жолдогу коопсуздугун камсыздоо, жол кырсыктарына кабылууларын алдын алуу максатында ата-энелерге, унааны ижарага берген ишкерлерге кайрылып, аларга унааны бербөө керектигин эскертет. Урматтуу бүтүүчүлөр, акыркы коңгуроо өмүрүңүздүн акыркы күнү болуп калбасын. Ата-энелерге да айтып кетчү нерсе, автоунааларды балдарыңарга бербегиле. Окууну бүтүп, багы күчкө толуп турган, эч нерсени ойлонбой турган бул окуучу балдар автоунаалар менен ээн эркин чыгышына дагы бөгөт коебуз. Белгилей кетсек, МАЗ абалында унаа башкарган айдоочу 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Ал эми айдоого укугу жок айдоочуга 15 000 сом айып пул салынып, унаасы айып короого коюлат. Ата-энелер ошол автоунааларын айдоочулук көлүк ал элек жаш балдарына берип койгон учурда дагы жоопкерчиликке тартылат сөзсүз түрдө. Урматтуу мектеп бүтүрүүчүлөрү, сиздер жаркын келечекке аттанып жатасыздар. Андыктан ата-энеңердин, мугалимдериңердин алдында жоопкерчиликтүү мамиле кылууну унутпаңыздар. Айсулуу Асанбекова, Данияр Амантуров, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.